Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматына ылайык, жергиликтүү кеңештерге шайлоого карата шайлоочулардын тизмеси даяр. Учурда өнөктүккө даярдык иштери бардык нормаларга ылайык жүргүзүлүп жатат. Саламатсыздарбы, Ала Тоо 24 каналынын түз эфирин кеч эмес программасы улантат. Студияда Венера Осмокеева. Бул сааттагы чыгарылышыбызда Борбордук шайлоо комиссиясынын эксперти Мадина Кутбердиева менен жергиликтүү кеңештерге шайлоого даярдык иштеринин жүрүшү, шайлоо күнү санитардык эпидемиологиялык нормалардын сакталышы тууралуу сөз кылабыз. Саламатсызбы? Медина, кош келипсиз биздин студиябызга. Медина айым, алгач ушул биздин маегибизди баштаардын алдында жергиликтүү тургундардан чогултулган атайын бир сурамжылоо бар эле. Алгач ошого назар салсак, анан сиз менен маегибизди улантабыз. Анонимдик сакталат биздин участкада. Жакшы өтөт. Мисалы үчүн ар кимдин желаниясы эч кимди сүйлөп барбайт да. Өткөндө шайлоо аябай таза өттү. Башка шайлоого караганда, мурдакыларга караганда мында аябай жакшы изменения бар да. Кудайым буйруса, мамлекетибиз оңолот. Кээ бир жерде барганда карап турат жаныңда наблюдательдер. Анан ойлой бересиз, может камера бар ошол жерде депчи. Бирок эч ким кепилдик бербейт, что анонимно депчи. Анан бирөөгө шайлап, анан башка бирөөгө шайлап койдуң деп да уккандарыбыз бар болгон. Бизде эч ким кепилдик бербейт да, ошо сакталат деп. Анонимдүүлүк сакталат деп эле ойлойм. Себеби дегенде аякта билбейм, эч ким деле карабайт го шайлоодо. Билбейм, мен бийликке ишенем, что дальше жакшы болот деп Кыргызстандын келечеги. Менин байкашымча алар отурушат го, байкап тияк бияктарын карап отурушат. Мен болсо баракчаны таштап туруп кетип калам, өзүм кайсы адамды кааласам ошого таштап кетип чыгып кете берем. Сакталбайт азыр эми бизде ушундай эме болуп калбадыбы, баары эле коррупция болуп, өзүнүн жакындарына тартып деген. Ушундай болуп атат. Менин оюм анонимдүүлүк сакталат, бирок жана санап башташат го. Ошол моментте мындай вопростор бар да мендечи. Алар өздөрү ачып карап отурушпайбы? Ошол жерде биз салганда анонимдүүлүк сакталат деп ойлойм да. Билбесем, мен ишенбей да калдым мисалы үчүн шайлоолоргочу. Себеби дегенде мен баары эле эме кылам, мисалы үчүн баары эле шайлайм. Мисалы кечээ күнкүдө мен президентскийди жок дегем да, ой эмени парламентскийди. Президентский болсун депчи. Дагы эле мынакей парламентский болуп эле отурушпайбы? Анонимдик аякта эч кандай байкаган жокмун. Бүт баары жакшы, нормально эле. Киргенде эч ким мешать этпейт. Өз калагындай добуш берип чыгасың, болду. Нормально эле ал жагы. Жок, ал жак өчпөйт деп ойлойм да. Өчпөйт. Ал жактан эме жок, проблема жок. Ошол жакта ручка негизи биздин ручкалардан айырмаланып, мындай сыя мындай жууга турган ручка экен, себеби кол коерде уже бул жакка сүртүлгөн байкайсың да. Демек, билбейм. Ишенимдүү эмесмин. Неге андай ручка колдонулат, билбейм. Мен мантип жазганда сыясы өчпөйт. Анын баары эле ушу эптеп эле билбейм, биздин дестабилизация кылыш керек да, мамлекеттичи бирдеке кылыш керек. Буга чейин болгон сатып алуулар. Акча берчү, келчү, сүйлөшчү. Мен өзүм комиссияда да отуруп иштеген адаммын. Анан мында болсо бул шайлоолор таза өтүп атат. Жок, өчпөйт го. Айтып ачпай бартың эле, өчпөйт деп. Сыяны кээ бирөө айтат го, өчүп калат деп, анан кээ бирөө айтат өчпөйт деп. Мен байкашымча өчпөсө керек дейм. Эми биз шайлоого барганда масканы алабыз, аралыкты сактайбыз, антисептиктерди колдонобуз. Ошентип анан шайлоого барабыз. Аралыкты сакташ керек, маска тагыныш керек, анан колду антисептик менен жууш керек. Ошо өзүң бек болушуң керек да. Рахмат ай. Эми барганда социальный дистанцияны бирок азыр формальность болот атпайбы? Азыр любой жерге барсаң, мисалы маршруткада деле эч кандай эме сакталбай эле да. Жакка барып мындай формальность да мен үчүнчү ошондой оюм да. Эгер сакташ керек болсо, бар жерде сакташ керек, анан именно шайлоого деп эме бурбайчы. Коркунучу билбейм. Эми 50 го дейм, анткени азыр бүт эле бардык эле мероприятияга барып жүрүп атпайбы. Анан азыркы шайлоону деле мен ойлойм, что эрте эле беришип атат депчи, азыр эл даяр боло элек. Мындай кризис болуп атса депчи. Улам эле бюджеттен өткүзгөн, анан эми өткөзүшүп атат, эми эмне кылабыз? Эми ал Кудайдын эмеси, мен баягы масканы эметип тагынып алам, эми защит этсе керек, анча-мынча. Мына масканы чөнтөгө салып жүрөм. Шайлоого барганда
өткөндө депутат президент шайлаганда баары жакшы эле болду го, баары тең. Жанагы маска менен баары тең, могерек расстоянияны такташты баары тең, жакшы нормально болду. А мен азыр барганда ушундай кылат деп ойлоп атам. Коркпойм. Эми эл кандай болсо мен да ошондой эл арасындамын да. Эл иши тынч болсун, эл дагы орусуркода тышкары болсун. Эч кандай жүгүчтүк болбосун. Шайлообуз жакшылап өтүп келсин, эми каалаганыбызды шайлайбыз да. Кичине мындай элди жерди коргоп, Кудайдан коркуп кылса болот да. Эми ошондой дагы заман болуп калар, эми бара-бара акыл эсине кирип, чоңдорубуз, депутаттарга эми Кудай акыл эсин сат берсин. Бул дүйнөнү эч ким алып кетпей сада кетейин. Чыңалаш келип, чыңалаш кетебиз. Анан ошону баары депутаттарыбыз, болгон президенттер баары ойлосо эле жакшы болот эле балам. Эч дүйнө эч кимге апа кылбайт, жакшылык бербейт балам. Жок, мүмкүн эмес. Анткени аякта деген неменин баарын, турайланын баарын сактайт. Асастан алыс тургузуп коюп, эшиктен киргизет, 4-5 киши кирет, анда башка кишиге аякта эч кандай жуктуруп алууга болбойт. Тазалыкты сактап, ар кайсы жерге антисептик коюп, ручкаларды улам тазалап, ошентсе аракет кылса болот. Негизи ал жерде кирерде эле маска тагып, баары маска тагат, колубузду дезинфекциялап, аралык сакталат. Менин оюмча жугузуп алуу ыктымалы өтө төмөн болушу мүмкүн. Кыскытай эле суроо болду го. Билбейм. Жугам десе мына жөн эле кетип атып эле жолдо дагы жууп калышы мүмкүн, Кудай сактасын. Бирок мен антип ойлобойм. Медина айым, мына сурам жылоонун эң башында сиз экөөбүз ошол катышкан жарандардын көпчүлүгүнүн ошол добуш берүүнүн купуялуулугуна байланыштуу ар кандай бир каршы пикирлерине күбө болдук. Айтсаңыз, бүгүнкү күндө ушул жарандардын добуш берүүсүндөгү анонимдүүлүк канчалык колго алынган? Рахмат. Биринчиден айтып кетүүчү нерсе, бул мыйзамдарда белгиленген, жана конституциялык мыйзамда белгиленген, жана андан тышкаркы, мисалы, жергиликтүү өз алдынча башкарууда жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзамда да белгиленип кеткен. Шайлоо бул шайлоонун тандоонун купуялыгы сакталышы керек деп. Бул ар бир жарандын укугу. Ошондой эле бул конституцияда жазылган. Ошого байланыштуу бул жакта байке айтып кетпеди, ошол жакта байкоочулар турат. Может, мүмкүн ал байкоочулар ошо купуялыкты бузат деп. Бирок айтып кетүүчү нерсе, ошол байкоочулар мыйзамдын сакталышын, мыйзамдардын жазылган нормаларынын сакталышын, ченемдерди ошого байкоо жүргүзүп отурушат да. Ошондой эле азыр ойлойм, акыркы шайлоо жөнүндө мыйзамдарга кирген өзгөрүүлөр боюнча ошо шайлоо купуялыгына абдан чоң көңүл бурулган. Мисалы, ошондой эле жанагы шайлоо үчүн кабиналардын шайлоо жайында в помещении для голосования турган размещение, то есть турушу, ошондой эле кандай бир аралыкта туруш керек, ошондой определенный нормалар бар да. Ошого байланыштуу бул андан тышкары еще мыйзамдарда ошондой эле жанагы укуктук правовая базада ошого ответственность, жоопкерчилик каралган за раскрытие тайны голосования. Ошого байланыштуу азыр буга мен кошулбайт элем. Анан бул жакта жанагы ручкалар боюнча да айтылып кетпеди. Сыяларды өчүрүп салуу. Анан бул жакта айтып кетишти, ошо кандайдыр бир башка ручканы колдонушат. Ошол дал ушул айтылган купуялыкты сактоо үчүн жана автоматически считывающий урналар киргизилген. Ал автоматически считывающий урналардын атайын сканери бар. Бул асууну кечки саат, шайлоо бүткөндөн кийин саат 8ден кийин
интернетке кошконго чейин кандайдыр бир шайлоочулар кандай добуш бергендиги жөнүндө эч ким биле албайт. Биздин центральный борбордук шайлоо комиссиянын серверине келгенче. Ошол автоматический считывающий урналар иштеш үчүн кадимки сыяларды колдонгондо булар мындай на маслянистой основе экен да, майланышкан сыялар. Атайын тиги ручкалар, шайлоодо капиллярный ручкалар колдонот. Алардын ичинде составы ошо суу негизинде экен да. Ал жазганда бат кургайт дагы. Кургаганы менен ошол кандайдыр бир аны өчүрүү мүмкүнчүлүгү болбойт. Эмне үчүн андай ручкалар колдонулат? Анткени автоматическое считывающее урнанын сканери жана окуучу бюллетенди туура окуш үчүн ал койгон отметка бат кургаш керек да, окуш үчүн. Мындай маслянистый болгондо ошо сканердин окуучу жери мындай кандайдыр булганып калат да. Ошон үчүн вследствие это может привести к неправильному считыванию информации. Ошого байланыштуу. Кандайдыр бир башка себептерден ал өчүп калуучу ручкалар колдонулат, аны муну деген көп бизде маалыматтар жүрөт социалдык тармактарда, ошондой эле жалпыга маалымдоо каражаттарында ал чындыкка да алып келбейт. Жакшы, Медина айым, анан ушул жарандардын дагы бир кайрылган маселеси ошол шайлоо күнү санитардык эпидемиологиялык нормалардын сакталышы тууралуу болду окшойт. Менин билишимче бул багытта атайын дагы бир алгоритм кабыл алынган. Мына ошол шайлоо күнү санитардык эпидемиологиялык нормалар кандай тартипте сакталат, жарандар кандай тартипте барып добуш берет, ошолор тууралуу айта кетсеңиз. Борбордук шайлоо комиссиясынын 14 мартындагы чечими менен, номер 30 чечими менен ушундай санитардык эпидемиологиялык нормаларды сактоо боюнча алгоритми бекитилген. Аталган алгоритм өзүңүздөр билгендей эле мурдагы 4 октябрда өткөн жогорку кеңештин депутаттарынын шайлоосунда дагы жана мөөнөтүнөн мурда президенттин шайлоодо 10 январда жана референдумда дагы ушуга окшош алгоритм бекитилген. Бирок ал алгоритмдер бекитилип атканда кандайдыр бир ушу коронавирустук инфекциянын жайгалышы бүтүп калат деген же болбосо бир кандайдыр бир ага муктаждыктары керек эмес болуп калат деген ойлор менен ошол выборный кампанияларга бекитилген да. Азыркы аталып кеткен алгоритм ошол эле требованиялерди камтыйт. Бирок бул алгоритм мындай общий универсалдуу унификацияланган болуп бекитилди. Бул алгоритм Минздрав саламаттыкты сактоо министрлиги тарабынан иштелип чыккан. Борбордук шайлоо комиссиясынын 30 чечими менен бекитилип, жана саламаттык сактоо министрлигинин буйругу менен макулдашылган. Бул алгоритм мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, кандайдыр бир шайлоо комиссияларынын жана ошондой эле жарандардын өзүнүн алып жүрүү боюнча жана аларга кандайдыр бир болгон талаптарды камтыйт. Айтып кетүүчү нерсе, ошо бул жакта да айтып кетишти, мурдагы эле алгоритмдин негизинде түзүлгөн алгоритм. Ошо жанагы участкалык комиссиянын жайгашкан жайында кандайдыр бир дезинфекцияларды өткөзүү, анан жанагы шайлоо оборудование, избирательное оборудование, шайлоо оборудование, жана идентификация боюнча оборудованиелерге кандайдыр бир дезинфекцияларды өткөзүү, жана ошондой эле шайлоочулар өздөрүн кандай алып жүрүшү керек, аларга болгон рекомендациялар жазылган. Ошондой эле мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан шайлоо комиссияларына кандай көмөктөшүүлөрдү көргөзүш керек, жана ошол өзүңүздөр билгендей ошо шайлоо жүргүзүлүүчү жайлар ошо жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан шайлоо комиссияларына берилет. Ошолордун ичинде кандай
санитардык нормалар сакталышы керек. Ошондой эле бул алгоритм партиялар тарабынан, саясий партиялар тарабынан, группа агитация жана агитация группалары тарабынан кандай ошо үгүт жүргүзүп аткан маалда кандай нормаларды сактоо, мындай рекомендацияларды камтыйт. Ошо айтып кетүүчү нерсе. Анан кийин ошо идентификациялоо маалында кандай средства индивидуальной защиты болуш керек, ошолордун баары камтылат. Демек, мурдагыдай эле ошо шайлоочу шайлоо тилкесине кирип баратканда дене табы өлчөнөт, атайын даярдалган бет каптар, алдын алуу коргонуучу каражаттар таратылып берилет турбайбы? Колдорун дезинфекциялоо менен бирге. Ошондой эле бул жакта айтып кетүүчү нерсе, бул ошол алгоритм ошо шайлоо процессинин бардык кандай десем, процедураларын өзүндө камтыйт да. Ошондо шайлоо процессинин бардык участниктерин эмелер жазылып кеткен да. Мисалы, кээ бир жарандар бар, шайлоочулар өзүн жаман сезип, же болбосо бир ошо ооруган адамдар менен контактта болгон адамдарга, аларга мисалы рекомендациялар каралган. Ошол шайлоо күнүнө келип, участкага келип шайлагысы келе турган болсо, может саат 18:00-дөн кийин, же болбосо ошо шайлоо участкасына жарандар ошо кичинекей балдарын алып келип, же болбосо үй бүлөсү менен чогуу келбей бир-бирден келип деген рекомендацияларды камтыйт. Андан тышкары, мисалы, өзүн жаман сезип аткан болсо, дене табынын температурасы көтөрүлүп аткан болсо, ошо заранее шайлоо күнүнө 3 күн калганда кеч эмес барып, өзүн жанагы за день до голосования шайлоо жөнүндө заявлениесин жазып эметсе болот да. Ошондой эле мисалы жана саясий партиялар же болбосо үгүт группалар тарабынан кандайдыр бир аларга рекомендациялар да. Мисалы, ошол жана жыйынын өткөзүп аткан жерде ошо проветривание помещений, дезинфекция жана ошол катышуучулардын бардыгын мындай алар ошондой жыйын өткөзүп аткандан кийин ошол жыйынга келген катышуучулардын бардыгына жоопкерчиликти ошол өткөзүп аткан неме өзүнө алышы керек да. Ошондой эле мисалы шайлоо күнүндө кандай процедура болуш керек, шайлоо жана выездное голосование, шайлоого бир күн калганда көчмө урналар менен голосованиеге чыкканда, мисалы ошол эле байкоочулар, шайлоочулар келгенде, мисалы аларда маска немелер жок болсо берилет шайлоо комиссиялар тарабынан. Мисалы ошол атайын жөнөтүлгөн коомдук байкоочулар же байкоочулар, ошо политический саясий партиялардын байкоочулары ошо жөнөтүп аткан тарап жагынан камсыздоо болот да. Ошондой эле жана бардык жалпы шайлоочуларга дагы жалпы рекомендация бул өздөрүнүн жанагы тизмеден тактоо кезинде онлайн форматты колдонуп, ошо Борбордук шайлоо комиссиясынын сайтынан өздөрүнүн тактоодагы рекомендациялар боюнча рекомендациялар берилген. Шайлоочулардын тизмеси жөнүндө айта кеттиңиз. Жогоруда да биз бир аз маалымат бере кеттик. Бүгүнкү күндө ошол шаарда шайлоочулардын тизмеси дээрлик даяр болуп калгандыгы тууралуу Борбордук шайлоо комиссиясы атайын өздөрүнүн маалыматын чыгарды. Бүгүнкү күндө шайлоочулардын жалпы тизмеси канча, ошол маселеге да токтолуп кетсеңиз? Мен азыр ошо бул жерде айтып кетүүчү нерсе, азыр жалпы тизме жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын шайлоосуна байлап кетсек, бул жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын шайлоосунда шайлоо тизмесине ошо паспорттагы жарандын ошо жергиликтүү жааматка мүчөлүгү тууралуу жазуу менен кирет да. Ошондуктан мисалы бул республикалык шайлоо компаниясынан айырмаланып турат. Бул списокто, бул тизмеде жарандар азыраак. Мен азыр мындай так санын билбейт экенмин, бирок 27 мартка чейин ошо жарандардан өзүнүн тактоо процедурасы уланат. 27 мартка чейин ошо
форма 1 боюнча жарандар өздөрүнүн тактоо жана жок экендиги, тизмеде жок экендиги жөнүндө арыздарды кабыл алуу мөөнөтү 27 мартка чейин. Ошондо тизмелерди түзүп атканда ошо 3 этапы бар. Ошо предварительный список, контрольный и окончательный. Ошондо окончательный биротоло тизме ошо 1 апрелде түзүлүп бүтөт да. Ошо 27-сине чейин ошо арыздар кабыл алынат. А шайлоочулар өзүнүн тизмелерин кандай жол менен тактап алса болот? Өздөрүнүн тизмеде шайлоочулар ошо мен мурда айтып кеткендей эле Борбордук шайлоо комиссиянын сайтында караса болот, жана тизме gov.kg деген урул боюнча. Андан тышкары жана 119 номерине өзүнүн жана пин номерин, жеке идентификациялык номерин жөнөтүп, ал СМС жөнөтүү бесплатная. Ошондой эле 119 номерине чалса деле болот. Анан Борбордук шайлоо комиссиясында ошо горячая линия 1255 иштейт. Жана мурдагы способ менен эле жана шайлоо участкасына барып, ошо тизмелерден өзүн тактаса болот. Медина, буга чейин сиз экөөбүз ошол жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоодо шайлоочуларга карата көрүлүп жаткан баягы шарттар, эпидемиологиялык нормаларды сактоо эрежелери тууралуу сөзүбүздү баштадык элек. Анан ушул максатта бүгүнкү күндө ушул мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга шарт түзүп берүү жагы канчалык колго алынып атат? Менин билишимче ушул жалпы өлкө боюнча 2000ден ашуун шайлоо тилкеси бар. Мына ошолордун канча пайызы бүгүнкү күндө ошол даяр мүмкүнчүлүгү чектелген шайлоочуларга мындай шарт түзүлүп беришти? Сизге өздөрүңүзгө белгилүү болгондой эле ошо акыркы өзгөрүүлөргө, мыйзамдарда өзгөрүүлөргө ылайык ошо мүмкүнчүлүктөрү чектелген шайлоочуларга көп мындай ыңгайлуулуктарды түзүү боюнча нормалар, ченемдер каралган. Ошого ылайык ошо жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары карта потребности деген түзүлөт. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан жанагы тийиштүү мамлекеттик органдардан, ошо Минтруда и соцразвития болчу мурда, ошолор менен биргеликте ошо территориалдык башкармалыктар менен биргеликте ошо карта потребностей түзүлөт. Карта потребностей түзүлгөндөн кийин ошо жана участкалык комиссиялардын тизмектер түзүлөт. Ошол кайсы участоктарда кандайдыр бир канча жаран, канча шайлоочу ушундай мүмкүнчүлүктөр чектелген деп. Бирок менде азыр бир точный сандар жок экен тилекке каршы. Бирок карта потребностин түзүүсүнүн өзүнүн датасы бар. Ошо негизи азыр Кыргызстан боюнча почти бардык эле шайлоо комиссияларында ошо аталып кеткен шайлоочуларга мындай мүмкүнчүлүктөр түзүлгөн. Жанагы эле кнопка вызовалар же болбосо жанагы пандустар. Менин билишимче бир 80%га жакыны шайлоо тилкелерин бүгүнкү күндө камсыздалса керек. Андан тышкары дагы жанагы көздөрү азиздер же болбосо начар көргөндөргө обязательно ар бир шайлоо участкасында жанагындай лупалар, шрифт брайля немелер камсыздалган ар бир участок. Медина, бизде атайын мына ошол шайлоого багытталган бир видео материалыбыз бар эле, ошого назар салсак, анан маегибизди улантабыз. Шайлоо өткөрүү бул жарандардын шайлоо укугун ишке ашыруу үчүн бардык шарттарды түзүү жана алардын эркин объективдүү чагылдыруу дегенди билдирет. Андыктан бүгүнкү күндө республика боюнча добуш берүүнүн купуялуулугун камсыздаган кабина, идентификациялоо үчүн керектүү шаймандар жана добуштарды автоматтык түрдө эсептөө үчүн урналар жайгашкан 2273 шайлоо участкасы түзүлдү. Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга керектүү шарттарды түзүү боюнча иштер жигердүү жүрүп жаткандыгын белгилей кетүү керек. Алардын ыңгайлуулугу үчүн өлкө боюнча шайлоо участкаларынын 83%дан ашыгы пандус жана чакыруу баскычтары менен жабдылып, бардык добуш берүүчү кабиналарда брайль шрифти менен жазылган бюллетендер жана жакындатуучу айнектер коюлган. Мындан тышкары шайлоого бир күн калганда участкага келүү мүмкүнчүлүгү жок болгон жарандар үчүн сырттан добуш берүү жүргүзүлөт. Ошондой эле дүйнөнүн 28 өлкөсүндө жүргөн кыргызстандыктар үчүн 48 шайлоо участкалары түзүлдү. Таза шайлоо өткөрүү максатында киргизилген учурдагы шайлоо моделине ылайык
Шайлоочу идентификациядан өткөндөн кийин бюллетень берилет. Аны өзүнчө кабинада толтуруп автоматтык эсептөөчү урнага салат. Бул моделдин жардамы менен ар бир жаран добуш берүү процессин реалдуу убакыт режиминде көрө алат. Анткени добуштарды автоматтык түрдө эсептөө Борбордук шайлоо комиссиясынын порталына 2 саат сайын маалымат жарыялоого мүмкүнчүлүк берет. Коронавирус пандемиясы башталгандан бери жарандардын өз эркин көз карандысыз билдирүү боюнча конституциялык укугун жүзөгө ашырууда. Кыргызстандын калкынын санитардык эпидемиологиялык коопсуздугун камсыз кылуу Борбордук шайлоо комиссиясынын негизги милдети болуп саналат. Буга байланыштуу шайлоо процессинин бардык этаптарында санитардык эпидемиологиялык коопсуздукту камсыз кылуу жана жарандардын ден соолугун коргоо боюнча иш-аракеттердин алгоритми иштелип чыкты. Шайлоо күнү алгоритмге ылайык участкалык шайлоо комиссияларынын бардык мүчөлөрү жана шайлоочулар жеке коргонуу каражаттары менен камсыз кылынып, бардык шайлоо участкаларынын кире беришинде температураны контактсыз контролдоо жана колду дезинфекциялоо уюштурулуп, ошондой эле шайлоо участкаларынын сыртында да ичинде да социалдык аралыкты сактоо талап кылынат. Шайлоо процессинин бардык этаптарын эл аралык коомдук байкоочулар, ошондой эле саясий партиялардын өкүлдөрү же талапкерлер көзөмөлдөп турат. Байкоочулардын негизги милдети шайлоонун таза акыйкат өтүшүнө жана эң башкысы Кыргызстандын жарандарынын шайлоо укуктарын камсыз кылууга жигердүү салым кошуу. Себеп дегенде дал ушул өлкө эли мамлекеттик бийликтин негизги булагы болуп, аны түздөн-түз шайлоолордо жана референдумдарда жүзөгө ашырат. Медина айым, мына жогоруда материалда айтылып атат, ушул дүйнөнүн башка мамлекеттеринде жүргөн кыргыз жарандарынын добуш берүүсүнө мүмкүнчүлүк түзүү үчүн атайын 48 шайлоо тилкеси ачылды депчи. Мына ошол жактарда даярдык иштеринин жүрүшү, ал жакта жана сиз айтылган талаптардын сакталышы бүгүнкү күндө канчалык көзөмөлгө алынып атат? Өзүңүзгө белгилүү болгондой эле, ошо 12 март күнү ошо референдум бүткүл добуш берүү назначение болду. Андан кийин ошо Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан мурдагы президенттин, Кыргыз Республикасынын президентинин шайлоо маалында ачылган Кыргыз Республикасынан тышындагы шайлоо участкаларын кайра эле ошо референдумда ачуу тууралуу ошо Тышкы иштер министрлигинен сунуш келип түшкөн. Ошого байланыштуу ошо мурдагы ошо образованный уже участоктарды кайра бекитүү боюнча ошо Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан чечим кабыл алынган. Аталган участоктарда айтып кетүү үчүн нерсе, бул референдумдун катышуучулар гана катыша алат, добуш бере алат. Анткени мен мурда айтып кеткендей, жергиликтүү кеңештин депутаттарынын шайлоосу ошо паспорттагы жергиликтүү жамааттын мүчөсү тууралуу жашаган жери менен паспорттагы катталган жери дал келген жарандар гана добуш берүү укугуна ээ турбайбы? Кыргыз Республикасынан тышкары ошо референдум катышуучулар гана ошо референдумга эле добуш бере алат. Жакшы, Медина айым, сизге чоң ыраазычылык, ишиңизге ийгилик. Бул сааттагы чыгарылышыбызда жергиликтүү кеңештерге шайлоого карата даярдык добуш берүү күнүндө санитардык нормалардын сакталышын көзөмөлдөө маселеси тууралуу сөз кылдык. Бизде конокто Борбордук шайлоо комиссиясынын эксперти Медина Кутбердиева болду. Берүүнү болсо мен Венера Осмокеева алып бардым. Биз менен болуңуздар.